Егер Алланы көрбөсөк, анда ушундай бир сезим менен ибадат кыл дейт, Алла сени көрүп тургандай дейт. Жаныбызда бир досубуз турган болсо, жаныбызда бир мындай урмасыга ээ болгон адам болуп турса, башка бирөө сизден муктажыңызды сурап келсечи, жанагы адамдан уялганыңыздан дагы жанагы суранып келген адамга муктажыгына жооп берет экенбиз. Өзүбүз жалгыз болсо жооп бербесе керек. Жаныңызда бир ушуна бир устаз сурат. Жаныңызда устаз турса, бир кайрыш келип сизден жардам сурап жатат. Эмне кыласыз ошол жерде? Унчукпай тура албайбыз да, туурабы? Жок дегенде устаздын алдында, устаздын көзүнчө устазды уят кылбайын деп чөнтөктөн чыгарабыз. Беребиз. Өзүң жалгыз турганда 100 сом берсең, устаздын жанында турганда 500 сом чыгарып берип коебуз. 500 сом өзүң жалгыз турганда берсең, анда 1000 сом чыгарып беребиз. Туурабы? Бул жөнөкөй эле мисал. Сен устаз жанында турат, устаз көрүп турат дейбиз. Же дагы бир сыйлуу коногуңуз турат, кудагыңыз турат. Жаныңызда кудагыңыз турат, бир адам кайыр сурап, жардам сурап келип калса, кудагыңыздан уялгандан дагы эмне кылабыз? Чөнтөккө кол салып берет экенбиз. Көрүп турат дейбиз ал. Ал укту эмне деген дейбиз. Эми ибадат кылганда, туугандар, ибадат кылып атканда, ал кудагыңбы, устазыңбы, башкабы жаныңда дайым болбойт. Бирок Алла Таала «Ва хуа маакум айнама кунтум» дейт. Алла Таала дайым силер менен бирге дейт. Кайда болбогун. Кайда болбойлу Алла Таала көрүп турат. Алам я'лам би анналлаха яра. Сен билбейсиң, Алла Таала сени көрүп турат дейт. Ошон үчүн ибадат кылганда Алла мени көрүп турат дегендей бир сезим менен ибадат кылыш керек экен да. Алла Таала көрүп турат. Бирөөгө хайыр ихсан кылдыкпы, Алла Таала көрүп турат. Алла Таала угуп турат деп ушундай бир сезим менен ибадат кылышыбыз керек экен, туугандар.